Канча жаштасыз? 49. 49 жаштасыз. Бүгүнкү күнгө кайсы жериңиз ооруп келдиңиз? Мен колумду ооруп келдим. Ооруганда кантип ооруп атат? Сыздап ооруп атабы, муздап ооруп атабы, ысык баланы ооруп атабы? Ысык ооруп атат. Ысык ооруп атат. Так, дагы эмне болуп атат? Жүрөктөр сыгылабы? Жүрөгүңүз сыгылат. Көңүлүңүз жокпу? Көңүлүңүз жок. Биринчи көбүрөөк жаап болосузбу? Жаап. Кичине басканда эле эми энтиге атасызбы? Энтиге атасыз. Ушул сиздин ушул ооруңуз качан пайда болду? Меники ушул аябай күчөп калган февралдан баштап. Февралдан башталды. Так. Буга чейин кайсы жерлериңиз ооруду эле? Мен буга чейин ушул матканы алдым. Качан алдырдыңыз? Сентябрда. Сентябрда матка алдырдыңыз. Февралдан баштап сиз матканы алдыргандан кийин, бирок сиз жакшы болгонуңузду сезген жоксуз. Жок. Сиз күндөн күнгө наоборот оор. Басканда оор. Бутуңуздун ооруган. Бутуңуз оорупу мындай темир байлап койгондой? Мына круз бардай. Круз бардай. Так, сиз илгери ичиңиз катчу беле? Мурун катчу. Канча күндө бир барчу элеңиз? 4-5 күн. 4-5 күндө. Демек, урматтуу мекендештер, эмнени айтайын деп мен ушул видеону чыгардым. Илгертен ичи каткан, мына ушул запор болуп жүрүп, ички чеги жоюн чеги бузарып кетип, дайыма жатынды кысып турган. Жатын жакшы, жатыңа жакшы нерв келбеген, жакшы кан келбеген, вена менен кете турган нерсе кетпеген, лимфа менен келе турган нерсе кетпеген, нерв системаларды кысылып отуруп, жатында миома болгондо. Миоманы айнага койдуңуз. Чоң бекен, кичинекей бекен, аз бекен? Майда. Мына множественный миоманын айынан матканы алып салды. Бирок мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, кыргыздар абдан жакшы айткан, жетти өлчөп бир кес деген. Кестирдиңби? Кестирден мурун жети өлчө. Бирок кестирдиңби? Эми ал жерден иштеш керек. Эмне үчүн биздин пациент күндөн күнгө хуже болуп атат? Себеби көзгө көрүнбөгөн кан тамыры кесилди, нерв тамыры кесилди, лимфалар кесилди, веналар, алар көзгө көрүнбөгөндөр, чачкандай миң эсе кичинекей тамырлар кесилди дагы, келүү кетүү бузулду. Организмдеги кетип аткан нерсе жана келип аткан нерсе бузулган үчүн ушул абалга келип отурат. Демек, дарылоодо комплекстүү дарылоо жасашыбыз керек экен. Эгер сиз мына макул болсоңуз, биз сизге комплекстүү леченияны баштайбыз. Кудай буйрса, мындан сиз натыйжаны көрөсүз. Урматтуу мекендештер, кестирерден мурун жакшылап ойлоңуздар, бирок кестирип калгандан кийин ошол жер менен иштеш керек. Ал жер менен иштебесек, бара-бара кыйыныраак ооруларга алып келет. Мен сиздер менен доктор Бапаева. Саламатта болуңуздар.